Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базары жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы 1 май районуна караштуу Мурас Ордо конушунда жүрөм. Ушул жерден ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылып атыптыр. Ушул үй жөнүндө сиздерге азыр маалымат берейин дегем туугандар. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Бул бөлмөлөрү. Мынакей. Азыр жолго чыгып сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Туугандар, сатылуучу үйгө карай баруу жолун түшүндүрүү үчүн мен чоң жол жээгине чыктым. Бул Мурас Ордонун негизги көчөлөрүнүн бири 8-көчө. Жана бул туугандар быйылкы жылы эле ишке берилген чоң мектеби, жаңы эле салынган. Сиздер ушул жерден калсаңыздар, могу мектептин түндүк тарабында көчө менен түз чыгышты карай бар, 11-көчө менен түз кирсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул 41-автобустун конечныйинен барып туруп оң тарапка карай кирип, ошол жактагы 11-көчө менен деле кирсеңиздер болот туугандар. Конечныйден болжол менен бир 250 метрдей, бул жерден болжол менен бир 500 метрдей аралыкта сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул Мурас Ордо конушу шаардын 1-Май районуна карайт. Мектепти мына көрүп турасыздар. Жана 41-автобус 911 маршруткалар менен шаардан бул жакка карай келесиздер. По пути такси маршруткалар деле бар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн батыш тарабы. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул үй бүткөндөн кийин да бир аз жер бар. Жалпысынан жердин аянты 4 соток, документтер боюнча кызыл китеп бар, техпаспорт бар экен. Жана мынакей бул көчөсү 11-көчө 205 даректе болуп калат. Жана көчөлөрү кенен туугандар. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган, кечинде жарык. Жана мектеп мынакей бул жерден көрүнүп турат. Балдарыңыздар кенен жөө мектепке барып келет. Быйылкы жылы ишке кирген жаңы чоң мектеп. Андан ары эмне маалыматы? Түндүк чек арасына бир көргөзө кетейин. Видеонун башында айткандай, конуш Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу. Мынакей эң эле түндүк чек арасы бул жерден болуп калат. Кызыл китеп бар, келсеңиздер дагы үй ээси чек араларын сиздерге көргөзүп тактап берет. Андан ары мектеп мынакей ошол жакын, садиктер, частный садиктер бар. Бул жакта озон турасы 9га 10 болгон үйүбүз, стенасы бышпаган, кирпич, тышкы тараптан утеплять этилген. Жана бул жакта үйдүн чыгыш тарабы дагы хозпостройка салсаңыздар кенен жер бар экен. Так, бул чыгыш тарабы мынакей. Ал жакта үйдүн тыш тарабында ажаткана. Ушундай эң эле чыгыш тарапта кошуна менен болгон чек ара бул жерге чейин, түштүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул жерге чейин. Анан түндүк тараптагыны көрдүңүздөр. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей бул үйдүн кире бериши туугандар. Оң тарапка карай кирсеңиздер кухняга жана башка бөлмөлөргө өтүп кете аласыздар. Бир аз ручканын запасы колума тамып кетти. Көңүл бурбайсыздар. Анан түз эле кирсеңиздер бул жакта душ туугандар, мынакей. Бул жакта душ. Анан отоплениянын котелу да ушул бөлмөдө жайгашкан. Үй негизинен жылуу экен. Полдору ламинат, дубалдары шпаклевка, калаган өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен обои чаптап алсаңыздар болот. Потолоктор гипсокартон жана ар бир бөлмөдө мынакей отоплениянын батареялары орнотулган. Бул бөлмөнүн чыгыш тарабынан чоң терезенин тышкы тарабынан решеткалар орнотулуптур туугандар. Негизинен үй жакшы экен, негизинен мындай стандартный. Бул жакта бир бөлмө, чыгыш тараптан терезе орнотулган. Полдору ламинат. Үйдүн ички тарабынан суу жакшы деген жери, эми стандартный деген жери душу бул жакта туугандар, кире бериши, кухнясы жана 3 бөлмө. Негизинен жакшы үй туугандар. Анан бул жакта мондай зал. Батыш тараптан терезе орнотулган, полдор ламинат, отопление батареясы бар, дубалдар шпаклевка, тышкы тараптан утеплять этилген, отопление порой отоплениясы бар. Үй. Анан бул жакта дагы бир бөлмө мынакей туугандар. Бул жакта дагы бир бөлмө. Эмне маалымат калды туугандар, айтылбаган. Бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы $33,500.
сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга ээситтел деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, үй ээсине, мага жана кимдир бирөө ушул сыяктуу издеген болсо, ошол да жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.